Рыскелди Чыныбекович, 28-сентябрда Нарын шаарынын депутаттары жана жергиликтүү элдин чакыруусу менен жолугушуу өткөрүп келдиңиз. Бирок айрым маалымат каражаттары жыйын учурунда элдин жарымы залдан чыгып кеткенин жазып атышат. Сиз бул канчалык чындыкка жакын? Ошол боюнча пикириңизди айтсаңыз. Ал чыккан маалымат карандай калп, жалган жала. Нарындагы жыйында залдан айылдык эл чыгып кетти деген бул эч нерсеге түтпөгөн бир чагымчыл же болбосо жалган карандай калп маалымат. Жыйын бүткөнгө чейин залда эл жыйыма отурду. Бир дагы киши басып чыгып кеткен жок. 2 саат эмес, 3,5 саат болду. Андан кийин дагы жарым саат мени кетирбей кармап турушту. Оолу ошол маалыматтын мен сыйлаган, урматтаган, кечкери эрмек кылган Акпресс агенттигине чыгып кеткен өзүм таң калып атам. Эмне ошол абройлуу маалымат каражатынын журналистине кандай максатта жазганын, анан эмне үчүн андай кылып жалганды жазганын мени таң калтырды да. Бирок эми жалгандын өмүрү кыска болот, ал көп жашабайт. Бечара ошол маалымат бүгүн 2 күн жашады окшойт. Бүгүн СДПКнын сайтына, мен Instagram баракчама, Facebook'тагы социалдык тармактарда ал жыйындын толук версиясы же болбосо болгон жыйын жөнүндө маалымат чыкты. Тасма. Эми тасма бул так жооп деп айта алам. Бирок мен калп айтпайын, ал менен жыркай мен менен кошулуп Кыргыз өлкөсүнүн өкмөтүнүн 8 министринин орун басары барган. Жыйынды область губернаторунун биринчи орун басары алып барган, вице-мэрлер алып барган, шаардык кеңеш депутаттары болгон. Мен айтып коеюн, Нарындагы жыйында Муратбек Рыскалатович драма театрынын залына 600 киши отура турган болсо, 500ден ашык киши олтурганы чын. 5 кишини ал кайдан таап, каяктан сүрөткө тарта койгон мен азыр да таң калып атам. Ал башында болду эле же аягында болду эле. Бирок ал жерде ушундай ачуу сөздөр айтылган. Бийликтин дарегине, нарындык менин кесиптештеримдин даректерине дагы ачуусундар айткан. Балким мен деле баамдап турам. Бул маалыматка кимдин кызыктар экенин, бунун артында кимдин турганын. Бирок мындай алсыз адамдардын, акылсыз кадамдары көрө албагандардын, көтөрө албагандардын аракетинен эч нерсе майнап чыкпайт дейм. Чындык баары бир чыгат. Мына бүгүн 2 күндөн чындык чыкты. Ошол жыйын жөнүндө айта турган болсом, жыйын 2 саатка белгиленген болчу, бирок 3,5 саат чейин узарып кетти. Анткени берген суроо өтө көп болду. Андан кийин дагы жарым саат кетирбей турушту. Мен ошо 2ден өткөндө барып, 6дан өткөндө ал жерден чыктым. 50ден ашык кат алдым. 20дан ашык суроолорго жооп бергенге үлгүрдүм. Андан башка кандай болушу мүмкүн? Анан бирок таң калтырганы, мени таң атпай телефон чалып алып, сиздин жашооңузда биринчи жолу ушундай жагымсыз жагдай болуп жатса керек, залдан элдин чыгып кеткенин кандай кабыл алдыңыз деп бир факт кежиден Аленадан андай айтмай айнап кетейин кызым. Мен бүгүн ага жооп бердим. Өзүмдүн Instagram баракчам аркылуу, өзүмдүн фракциям аркылуу ага тартылган тасма менен жооп бердим. Ошону көрүп алгыла дагы, анан кийин колуңан келсе таркатып койгула. Бул менин жообум. Башка эч нерсе айткым да келбейт, комментарий болот. Мен мындай мени көрө албаган адамдардын, жанагы кашканын ичиндеги досторумдун мындай майда барат иштерине көп деле көңүл бурбайм. Мен билем чындыкты, анан эл билет чындыкты. Эл билген чындыкты мен билем, мен билген чындыкты эл билет.